Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Кутман күнүңөр менен. 9 класстар үчүн кыргыз тили сабагы. Сабакка даяр болсоңор, сабагыбызды баштайлы. Адам бактылуу болгондо музыка угат. Капалуу болгондо ырдын сөздөрүн түшүнө баштайт. Дайыма музыка уккула деп чакырат элем. Сүрөттөрдү карагыла. Бүгүн сабакта эмне жөнүндө сүйлөшөбүз деп ойлойсуңар? Бүгүнкү сабактын темасы кыргыз элинин музыкалык аспаптары. Ал эми грамматикалык материал жалпы атты колдонуу. Бүгүн сабакта жалпы аттарды колдонуп кыргыз элинин музыкалык аспаптары жөнүндө сүйлөшөбүз. Кыргыз элинин музыкалык аспаптарынын түрлөрүн салыштырып, кайсынысы силерге жагарын айтып бересиңер. Музыкалык аспаптар адамдарга эмне үчүн керектиги тууралуу ой жүгүртүп, жыйынтык чыгарасыңар. Анда жалпы аттарды эстегиле. Жалпы аттар деген эмне? Жалпы аттар бир тектеги заттарды, жаныбарларды, башка түшүнүктөрдү жалпы жонунан бириктире айтат. Мисалы, адам, куш, мал, жоокер жана башка сөздөр. Эсиңерге туткула. Жалпы аттар кичине тамга менен жазылат. Бүгүнкү сабактагы жалпы аттар менен таанышалы. Аспап, мал, тери, сөөгү, мүйүзү, куш, жоокер. Артыман кайталагыла. Аспап, мал, тери, сөөгү, мүйүзү, куш, жоокер. Бул жалпы аттар бүгүнкү активдүү сөздөр. Сөздөрдү окуп, сүрөттөргө көңүл бургула. Маанисин түшүнгүлө. Аспап эмне деген суроого жооп берет? Музыкалык аспап. Кыргыз элинин музыкалык аспаптары. Сүрөттү карагыла. Малдын териси. Малдын терисинен жасалган. Сүрөткө көңүл бургула. Сөөк. Малдын сөөгүнөн жасалган. Сөөк эмне деген суроого жооп берет? Мүйүз, мүйүзү. Сүрөттү карагыла. Малдын мүйүзүнөн, терисинен музыкалык аспаптар жасалган. Куш салуу. Балдар, сүрөттү карагыла. Музыкалык аспаптарды куш салууда да колдонушкан. Жоокер. Сүрөткө көңүл бургула. Музыкалык аспаптарды жоокерлерди чогултууда колдонушкан. Жоокер ким деген суроого жооп берет. Кимдерди? Жоокерлерди. Суроолорго ооз-эки жооп бергиле. Кыргыз элинин кандай музыкалык аспаптарын билесиңер? Алар эмнеден жасалган деп ойлойсуңар? Музыкалык аспаптар эмнеге керек болгон?
Суроолорго жооп бере алдыңарбы? Анда маалымат менен таанышабыз. Маалымат менен таанышууда ошол суроолорго жооп издеп окугула. Кыргыз элинин музыкалык аспаптары. Кыргыз элинин музыкалык аспаптары муундан муунга мурас болуп келе жаткан ар түрдүү музыкалык аспаптар. Бул аспаптар элдин ар кандай турмушун, кубанычтарын, кайгы капаларын, махабатын, эрдиктерин, теңдиктерин жана башка жактарын күүгө салып ырга кошкон. Кыргыздын элдик музыкалык аспаптарынын ар биринин өзүнө таандык үнү, аткаруу ыкмалары, кайталангыс өзгөчөлүктөрү бар. Алар жөнүндө маалыматтар ооз-эки элдик ырларда, уламыштарда жана дастандарда айтылат. Алгач аспаптарды жыгачтан, түрдүү өсүмдүктөрдөн, малдын териси менен сөөгүнөн, мүйүзү менен кылынан жасаган. Музыкалык аспаптарга обон чыгаруу менен бирге аларды жоокерлерди чогултууда, жоого аттанууда, улуу жеңиштерди даңктоодо, кабарлоодо, белги берүүдө, куш салууда жана башка учурларда пайдаланган. Эми текст боюнча суроолорго ойлонуп жооп бергиле. Эмне үчүн алгач аспаптарды жыгачтан, түрдүү өсүмдүктөрдөн, малдын териси менен сөөгүнөн, мүйүзү менен кылынан жасаган деп ойлойсуңар? Музыкалык аспаптарды эмне үчүн пайдаланышкан? Ойлонуп көргүлөчү. Кыргыз элинин музыкалык аспаптары тууралуу билип алалы. Үйлөмө, чоордун түрлөрү: чопо-чоор, ышкырык чоор, огойно чоор, балтыркан чоор, сыбызгы, сурнай, керней, жалбырак, чыңырткы, зуулдак, барылдак, ышкырык, чымылдак деген түрлөрү кирет экен. Какма, темир ооз комуз, жыгач ооз комуз какма болуп саналат экен. Дилдирек, аса-муса, шалдырак, коңгуроо, жылаажын, жеке сан деген түрлөрү бар экен. Кылдуу чертме, комуз, тартма, кылкыяк, урма, добулбас, добулбаш, доол, кабак, каныш, тарак болуп бөлүнөт экен. Үйлөмө аспаптарга көңүл бургула. Сүрөттө чоордун түрлөрү. Чоордун түрлөрү: чопо-чоор, ышкырык чоор, чогойно чоор, балтыркан чоор. Сыбызгы, сурнай бул дагы музыкалык аспаптар. Кылдуу аспап. Кылдуу аспапка комуз кирет. Эмне үчүн кылдуу аспап? Балдар, азыр видео көрөсүңөр. Видео көрүп жатып, суроолорго жооп издегиле. Бул аспап эмне деп аталат? Бул аспап кылдуу аспаптарга киреби? Эмне үчүн кирет же эмне үчүн кирбейт деп ойлойсуңар? Буга чейин бул аспап туурасында билдиңер беле?
аспаптарны көрдүңөр? Бул аспап эмне деп аталат экен? Балдар, бул аспап жетиген деп аталат. Бул кыргыз элинин байыркы аспаптарынын бири. Кийинки музыкалык аспаптардын түрлөрүнө какма аспаптар кирет. Сүрөттү карагыла. Жыгач ооз комуз, темир ооз комуз. Урма аспаптарга добул бас, добул баш аттуу аспаптар кирет. Сөздөрдүн синонимдерин тапкыла. Сөздөрдүн синонимдерин текшергиле. Кайгы, капа. Кубанычы, сүйүнүчү. Алгач, биринчи. Турмуш, жашоо. Пайдаланган, колдонгон. Эгер ушундай кылып жазсаңар, азаматсыңар. Кийинки тапшырмада сүйлөмдөрдү толуктагыла. Кыргыз элинин кандай музыкалык аспаптарын билдиңер? Алгач аспаптарды эмнеден жасашкан? Музыкалык аспаптар обондорду чыгаруу менен бирге кайсы учурда пайдаланылган? Азыр диалог угасыңар. Диалогду угуп жатып, суроолорго жооп издегиле. Диалогдо эмне тууралуу сүйлөшүп жатышат? Музыкалык аспаптар жөнүндөгү маалыматтар кайда сакталып калган? Кыргыз элинин музыкалык аспаптары тууралуу дагы эмнелерди билесиңер? Айжамал, сен кыргыз элинин музыкалык аспаптары жөнүндө эмне билесиң? Алар муундан муунга мурас болуп келе жаткан ар түрдүү музыкалык аспаптар. Бул аспаптар элдин ар кандай турмуштарын, кубанычтарын, кайгы капаларын, махабаттарын, эрдиктерин жана башка жактарын күүгө салып, ырга кошушкан. Алар жөнүндө маалыматтар кайда сакталып калган? Алар жөнүндө маалыматтар Оз эки элдик ырларда, уламыштарда жана дастандарда айтылат. Алардын эмнеден жасалаарын билесиңби? Ооба, албетте, таятам айтып берген. Алар жыгачтан, түрдүү өсүмдүктөрдөн, малдын терисинен, сөөгүнөн, мүйүзүнөн жана кылынан жасалган. Музыкалык аспаптарды көңүл ачуудан башка турмушка да колдонушкан. Алардын жоокерлерди чогултууда, жоого аттанууда, улуу жеңиштерди даңктоодо, кабарлоодо, белги берүүдө, кош салууда жана башка учурларда пайдаланган. Кызыктуу маек куруп бергениңе чоң рахмат. Диалогду экинчи жолу уккула. Угуп жатып, аны өз сөзүңөр менен жазгыла. Текст жазууда жалпы аттарды колдонгула. Айжамал, сен кыргыз элинин музыкалык аспаптары жөнүндө эмне билесиң? Алар муундан муунга мурас болуп келе жаткан ар түрдүү музыкалык аспаптар. Бул аспаптар элдин ар кандай турмуштарын, кубанычтарын, кайгы капаларын, махабаттарын, эрдиктерин жана башка жактарын күүгө салып, ырга кошушкан. Алар жөнүндө маалыматтар кайда сакталып калган? Алар жөнүндө маалыматтар Оз эки элдик ырларда, уламыштарда жана дастандарда айтылат. Алардын эмнеден жасалаарын билесиңби? Ооба, албетте, таятам айтып берген. Алар жыгачтан, түрдүү өсүмдүктөрдөн, малдын терисинен, сөөгүнөн, мүйүзүнөн жана кылынан жасалган. Музыкалык аспаптарды көңүл ачуудан башка турмушка да колдонушкан. Алардын жоокерлерди чогултууда, жоого аттанууда, улуу жеңиштерди даңктоодо, кабарлоодо, белги берүүдө, кош салууда жана башка учурларда пайдаланган. Кызыктуу маек куруп бергениңе чоң рахмат. Өз алдынча аткаргыла. Кыргыз элинин музыкалык аспаптары жөнүндө мен эмне билем деген темада 10-12 сүйлөмдөн турган эссе жазгыла. Жетиген тууралуу эмнелерди билесиң? Маалымат таап,
досуңа айтып бер. Балдар, өз алдынча тапшырманы аткарууда биринчи тапшырмасын жазуу түрүндө, ал эми экинчи тапшырмасын ооз-2 аткарасыңар. Телесабак аяктагандан кийин жазуу тапшырмаңарды дептериңерге жазып, мугалимиңерге жибересиңер. Каталары болсо оңдоп, кеңештерин угуп, кайрадан оңдоп текшерткиле. Эгерде баардыгы туура болсо, портфолиоңорго салгыла. Ал эми ооз-2 тапшырмаңарды телефонуңарга үн билдирүү кылып жаздыргыла. Жана ошондой эле мугалимиңерге жиберип текшерткиле. Өзүңөрдү сабак боюнча баалагыла. Сабакты жакшы түшүнсөңөр, мен абдан жакшы түшүндүм деген жашыл түстү тандагыла. Эгерде бүгүнкү сабак боюнча суроо пайда болсо, менде суроо бар деген сары түстү тандагыла. Эгерде сабактагы маалымат түшүнүксүз, кызыксыз болсо, мен түшүнгөн жокмун деген кызыл түстү тандагыла. Сары түстү жана кызыл түстү тандагандар мугалимиңерге кайрылып, жооп аласыңар. Ушуну менен телесабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.